Саламатчылык балдар, сабак өтөрдөн мурун биз өзүбүзгө өзүбүз жагымдуу маанай түзүп алалы. Сабак жакшы болуш үчүн. Кана биз тартиптүү балдарбыз. Сабакка дайым даярбыз. Көңүлдөрдү кут коюп, беш алууга даярбыз. Азаматтар, балдар, биз сабагыбызды өтөрдөн мурун сабагыбыз ирети менен, тартиби менен болуш үчүн биз алтын эреже кабыл алабыз. Кана бай тынч отуруу керек. Сабакта тынч отуруу керек, азамат. Бул Эжейдин сөзүн угуш керек. эжейдин сөзүн кут коюп угат экенбиз, дагы Кол кол көтөрүп жооп берет экенбиз. көңүл буруш керек. Сабакка көңүл бурат экенбиз, көрүп атасыздарбы? Тынч отуруу керек. Тынч отуруп тартипти сактайт экенбиз, азаматтар. Эми балдар, карагыла, могу менин колумдагы эмне? Боор. Бүгүнкү биздин сабагыбызга байланыштуу тема. Ушул боор дедиңер, ушул боордун ичинде эки топко бөлүп койдум. Аба, анан суу. Ушул кагаздарды алып, ким кайсы топко туш келсе, ошол жака бат-баттанан отура калабыз. Эмесе балдар, биз сабакта, ар бир сабакта баалайбыз. Эмне баалоону кандай түрлөрү менен баалайбыз? Кана, Али, Өзүбүздү баалайбыз. Азамат, өзүбүздү баалайбыз. Бири-бирибизди баалайбыз. Бири-бирибизди баалайбыз. Сиз бизди баалайсыз. Мен силерди баалайм, азаматтар. Эми могу мен колумдагы көрдүңөр кичинекей жылдызчаларды. Бүгүн эки топ аба менен суу болбодубу? Ошого кайсы команда активдүү катышып, кол көтөрүп туура жооп берсе, мен бирден кутучаларга салам, жылдызчалар. Кайсы команданын жылдызы көп болсо, ошол команда утушка ээ болот. Түшүндүңөрбү? Бай өткөндөгү темабыз үй тапшырманын баарын аткарып турсуңар, азамат. Бир сыйра көз жүгүртүп кайталап коюп албай, адам жана ден соолук болчу өтүлгөн тема. Ошол боюнча мына айтабыз. Мен курчук боор өйрөк чейин Ашказан экен, балдар, эми карагачы. Бул кайсы орган экен? мээси Адамдын мээси экен, азаматтар. Ал эми бул боор боор экен, адамдын ар бир органдарын түшүндүңөрбү? Үйрөндүңөрбү? Эми азаматтар. Эми бүгүнкү биздин өтө турган темабыз карагыла китепти 171 бетти ачабыз мекен таануудан. Ачтыңарбы? Биякта карайбыз, достор. Сабакка көңүл сезүү органдары. Көрүңөр, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сезүү органдары. Сабактын максаты адамдын организми менен таанышып, алардын кызматтары тууралуу маалымат алабыз, балдар. Кандай органдар менен кайсы орган эмне кылып сезерин бүгүн түшүнөбүз. Ден соолукка туура кам көрүүгө үйрөнөбүз. Түшүндүңөрбү? Силерге дагы бир жылдызча берип, ал эми бул суу командасына дагы бир жылдызча кошом. Азаматтар, кана. Жаныбарлардай эле адам баласы жандуу жаратылыштын бир бөлүгү болуп саналат, балдар. Түшүндүңөрбү? Ар бир органды түзүлүшү болот экен. Ар бир органдын өз-өзүнчө түзүлүшү болот. Адам айлана чөйрө менен сезүү органдары менен байланышат. Ар бир орган өз кызматын аткарат. Мээ өзүнчө аткарат. Дем алуу органы өзүнчө аткарат. Тамак сиңирүү ашказан өзүнчө ролду аткарат. Ушундайбы? Ар бир орган өз кызматын аткарат. көз өзүнчө. Түшүндүңөрбү? Кулак, мурун, кол, өпкө, жүрөк, ичеги карын органды, ушуларды ар бир органды нерв системасы башкарат экен. Түшүндүңөрбү? Тилчи, балдар. Тил даамды сезет, ачууну сезет, таттууну сезет экен. Түшүндүңөрбү? Ачууну сезет экен, анан кычкылды сезет экен. Ал эми көз эмнени сезет, балдар? Көз эмнени сезет? Көз көрөт экен, эмнелерди көрөт? Жарыкты көрөт. Жарыкты көрөт, караңгыны көрөбү? Жок. Жакшы көрө албайт, ал жакшы караңгы көрө албайт. Жарыкты көрөт экен. Түстөрдү айырмалайбызбы көз менен? Сары, бул көк, бул кызыл деп көзүбүз менен түстү айырмалайбызбы? Же колубуз мененби?
Көз менен айырмалайт экенбиз. Ал эми өпкө дем алуу органы, өпкөнүн жардамы менен биз дем алат экенбиз. Ал жуп орган экен. Жуп дегенди билесиңерби? Эки. Сол өпкө, жуп орган болуп аталат экен. Алар жуп органдар. Алар көйдөн көңдөйүндө жүрөктүн эки жагында жайгашкан болот. Жүрөктүн эки жагында жайгашкан өпкө. Түшүндүкпү балдар? Сырткы чөйрө менен газ алмашуу процессин жүргүзүп турат. Өпкөнүн салмагы 800 граммдан баштап 1500 граммга чейин болот экен. Көрдүңөр өпкөнүн салмагы. Ал дем алганда чоңоюп, кайра кичинелип, чоңоюп, кайра кичинелип турат экен. Түшүндүңөрбү? Бүгүн биз сезүү органдарын өтүп атпайбызбы? Эми ошо сезүү ар бир органды эмне башкарат экен? Эмне башкарат экен? Эми азыр кол менен сезип, эмне экенин айтабыз. Кана, абыл, буга колубузду салабыз. Мунун ичинде эмне бар экенин өзү так чыгат. Сезип көрбөйлү. Колун. Бул деген катуу экен, анан майда экен да. Кумбу? Жок. Же күрүчпү? Жок. Так ойлонобуз, так ойлон. Эмнеге окшош экен? Кармалап көрчү кана. Гречка. Балдар туура таптыбы? Азамат суу командасына 1 очко. Азыр жыт сезүү органын текшеребиз. Жыт сезүү органы, токто тураш. Мен азмат көргөзмөйм. Мен сүйлөйүн эми. Жанагы жыт сезет деп айттым, улап баштайбы. Балдар эми тынчтанабыз. Бүгүнкү сабакта айыманын жыт сезүү органы кандай экенин текшеребиз, тынч турабыз кана. Нечтанат? Айым айт. Апельсин? Апельсин чытанат. Туура таптыбы балдар? Туура. Азамат. Эми түшүндүкпү? Силерге кызыктуу болдубу? Кызыктуу болду. Ар бир органдын өз милдеттерин үйрөндүңөр, Ар бир органдын өзүнүн милдетти аткаруучу системасы бар бекен? Баары түшүндүк, Эми бул жерге азыр бир окуучу келип, кана ким чыгат? Кел. Сен өзүң сезүү органы кылып, азыр бул скелеттин көзүн, мурдун көрбөй туруп сезип чаптап берет. Туура чаптайбыз, карайбыз, Силер күлбөй тынч отуруп тургула. Кел. Бул жерге коюп берейин. Көзүн, мурдун кара. Колду үчүп койсун. Кандай сезүү органы кандай? Кана эми кол чабабыз. Сезип өзү адамдын органдарын ордуна коюп чыкты, көрдүңөрбү? Ооз көңдөйүнүн сезүү органын текшерет экенбиз. Кана, кел, кел. Даамдап көрчү, эмне даам экен бул? Эмне экен бул? Лимон. Лимон экен, Азамат. Кандай экен даамы? Кычкыл экен. Кычкыл экен. Эмне менен сездиң сен муну? Кычкылы. Тил менен сездиңби? Тил менен, Азамат. Түшүндүңөрбү, балдар? Ар бир органдын сезүү органдары. Даам сезүүсүн текшерели. Кел, кана лимонду көрчү. Кандай даамда экен? Кандай даамда экен али? Кычкыл экен. Бул эмне экен? Лимон ширesi экен, Анан бул эмне менен сездиң сен? Тил менен. Тил аркылуу сездиң, Түшүндүңөрбү, балдар? Ар бир нерсени, ар бир орган Тил менен. Тема жактыбы силерге? Кандай болду бүгүнкү сабак? Жакшы, кызыктуу болду, Ар бир органдарды үйрөнүп алдыкпы? Алар эмне кызмат аткараарын үйрөндүңөрбү?
азаматтар. Эми балдар үйдөн силер деген 171, 172 беттүүдөн окуйбуз. Анан биз бүгүн өткөн сезүү органдарын бүт бар сүрөткө тартып келебиз, түшүндүңөрбү? Азаматтар эми китептериңерди